Аллах субханаху ва тааля ыйык Кур'ан-ы Каримде имандууларга кайрылып, эй иман келтиргендер, силер Аллах Таалага чындап тооба кылгыла деп айткан. Качан Умар радиаллаху анхудан чыныгы тообо ал кандай болот деп суралганда, Умар радиаллаху анху тооба кылган адам кайра күнөөгө кайтпар болсу деп жооп берген. Муаз радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып, я Аллахтын элчиси, таубатан насуха, чыныгы тооба бул кандай тооба деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүт кайра желинге кайтпагандай, күнөөдөн тооба кылган адам кайра күнөөгө кайтпар болсу деп жооп берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: эй адамдар, силер Аллах Таалага тооба кылгыла жана күнөөлөрүңөрдөн кечирим сурагыла. Чындыгында мен Аллах субханаху ва таалядан күнүгө 100 жолу кечирим сурайм дейт. Эми караңыздар, урматтуу бир туугандар, бардык айыптан, кемчиликтен, күнөөдөн таза болгон, бардык жаратылыш анын урматында жаралган зат күнүнө 100 жолу Аллах Тааладан кечирим сурап жаткан болсо, сиздер менен биздерге күнүнө канча жолу Аллах Тааладан кечирим суроо зарыл болот? قال العلماء رحمهم الله التوبة واجبة من كل ذنب إن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمين فلها 3 شروط. Диндеги улуулар айтышат, бардык күнөөдөн тобо кылуу бул важип, зарыл болуп эсептелет. Эгерде күнөө пенде менен Аллах Тааланын ортосунда болгон мамилелерде болсо, мындай күнөөдөн тобо кылыштын 3 шарты бар. Биринчиси айюкля анил масия, күнөөдөн толугу менен үзүлүү. Экинчиси айяндама аля фи'лиха, кылган ишине өкүнүү. Үчүнчүсү айязима аля алла яуда илейхи абада, ошол кылган ишине, күнөөсүнө экинчи мен эч качан кайра кайтып барбаймын, ошол күнөөмдү кылбаймын деп жүрөктөн бекем ниет алуу. Эми эгерде күнөө экинчи пенденин акысы менен байланышкан болсо, тиешелүү боло турган болсо, анда ошол пенденин ыраазычылыгын алып, андан кечирим суроо дагы бир шарты кошулат. Эгерде бир материалдык нерсе боло турган болсо, анын ордун тургузуп кайтарып берүү. Эгерде гыйбат жана ушул сыяктуу күнөөлөр боло турган болсо, анда барып кечирим сурап, анын ыраазычылыгын алуу. Эгерде жогоруда айтылган шарттардын бирөөсү табылбай турган болсо, анда андай тообо кабыл болбойт. Ал эми тообо амалы бул өтө улуу амал жана кайсы бир адам Аллах Таалага тообо кыла турган болсо, ал адам Аллахтын астында өтө сүйкүмдүү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде баяндайт: бир адам чөлгө сапарга чыгып, өзүнүн төөсүн бир жерге байлап, кайра кайтып келсе, төөсү ноктосунан бошонуп чыгып кеткен болот. Анын бардык тамак ашы, азыгы, суусундугу төөсүндө болчу. Баягы адам төөсүнүн кайтып келүүсүнөн үмүтүн үзүп, натыйжада жашоодон үмүтүн үзүп, бир талды таап, анын көлөкөсүндө көлөкөлөп жаткан учурда кокусунан көзүн ачса, төөсү көз алдында турган болот. Анан баягы адам ушунчалык сүйүнөт. Эми бул жерде бул окуяны баяндаштан да максат бул жашоодогу, деги эле жашоодогу эң чоң сүйүнүчтү баяндоо. Себеби адам баласы өзүнүн жаны сак калганда, жан аман калганда канчалык деңгээлде сүйүнгөн болсо, башка эч бир акыбалда, эч бир учурда анчалык деңгээлде сүйүнбөйт. Бирок эми кайсы бир пенде Аллах субханаху ва тааляга кайрылып, я Алла мени кечирчи деп Аллах Тааланын күнөөлөрүнөн тобо кыла турган болсо, Аллах субханаху ва тааля жаңы эки адам канчалык сүйүнгөн болсо, андан да көбүрөөк сүйүнөт экен. Ошондуктан тобо амалы бул адам баласынын күнөөсүнүн кечирилип калуусуна гана себеп болбостон, балким анын даражасынын көтөрүлүүсүнө дагы себеп болот. Бир жолу Муса алейхиссаламдын заманасында Муса пайгамбар Аллах субханаху ва тааляга кайрылып, я Алла, сен мага менин коомумдагы эң тоң моюн адам, эң күнөөкөр адамды мага көрсөтчү деп Аллах субханаху ва тааляга кайрылат. Аллах субханаху ва тааля Муса алейхиссаламга айтат: сен үйүңдөн чыкканда сен жолуккан биринчи адам сенин коомуңдагы мага эң күнөөкөр адам, эң тоң моюн адам. Муса алейхиссалам үйүнөн чыкса, бир адам өзүнүн жаш наристесин, жаш баласын жетелеп баратканын көрөт. Муса алейхиссалам билип коет, бул менин коомумдагы эң күнөөкөр адам экен деп. Ошол эле күнү Муса алейхиссалам Аллах субханаху ва таалядан кайрылып сурайт: я Алла, сен мага эми менин коомумдагы өзүң эң сүйүктүү, эң таква адамды мага көрсөткүң дейт. Аллах субханаху ва тааля айтат: сен үйүңө кайтып келе жатканда акыркы көргөн адамың сенин коомуңдагы мага эң сүйүкүмдүү адам дейт. Муса алейхиссалам үйүнө кайтып келе жатып, карап, ары бери жакты караса, каягы эле баягы адамды көрөт. Баягы адам өзүнүн жаш наристесин, жаш баласын жетелеп кетип бараткан болот. Ушунчалык таң калып, я Алла, күндүн баштапкы убагында эртең менен эле эң күнөөкөр адам күндүн кечки убагында эле сага эң сүйкүмдүү адам болуп кетеби дегенде, Аллах субханаху ва тааля мындайча баяндайт. Баягы адам өзүнүн жаш баласын жетелеп кетип баратканда токойдо, бала атасынан сурайт: ата, биз каякта кетип баратабыз? Атасы айтат: атасы, балам, биз токойдо кетип баратабыз. Бул жерде ар түрдүү жаныбарлар бар.
Бул токой өтө чоң болот десе, баласы кайра атасынан сурап берет, бул токойдон да чоңураак нерсе барбы ата дейт. Атасы айтат, ооба токойдон да чоңураак нерсе бул деңиздер, токойдон да чоңураак болот деп жооп берет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин атасы кайра сурайт, ата, деңизден да чоңураак нерсе барбы дейт. Ооба, деңизден да чоңураак нерсе бул жалпы жер бети баардык токойду дагы, сууларды дагы, деңиздерди дагы кармап турган, каптап турган бул жер бети деп жооп берет. Анан бала өзүнүн адаты боюнча, өзүңүздөр билесиздер, жаш баланын адаты ушундай экен, ар бир нерсени өзүнүн ата-энесинен сурап турат. Бул кандай болот, бул кандай болот деп. Ошол адаты боюнча сурайт, ошол жер бетинен да чоңураак нерсе барбы дегенде, атасы жооп берет, ооба, жер бетинен да чоңураак нерсе бул асман баардыгын каптап курчап турат дейт. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин баласы кайра атасынан сурайт, ошол асмандан да чоңураак нерсе барбы дегенде, атасынын көңүлү түшүп, ошол учурда айтат, ооба, асмандан да чоңураак нерсе бул сенин атаңдын күнөөсү деп айтат. Бирок жаш бала ал нерсеге көңүл бурбастан, ал ага маани берген жок, атасынын күнөөсү экендигин түшүнгөн деле жок, кызык болуп атат кайсы нерсе чоң экендиги. Анан атасынан кайра сурайт, ата, менин атамдын да күнөөсүнөн чоңураак нерсе барбы деп сураганда, атасынын жүрөгүнө сүйүнүч толо түшүп, сүйүнө кетип не деп айтат, ооба, атаңдын күнөөсүнөн да чоңураак нерсе бул Аллах Тааланын мээримдүүлүгү жана кечиримдүүлүгү дейт. Ошол Муса алейхиссаламдын заманасында эң күнөөкөр адам өзүнүн күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Аллах Тааланын мээримдүүлүгүнө, ырайымдуулугуна үмүт кылып Аллах Тааладан кечирим сурагандыгы үчүн Аллах Таала эртең мененки учурда эң күнөөкөр адамды күндүн кечки маалында эле эң сүйкүмдүү, эң такыба адамдарга айлантты. Ошондуктан урматтуу туугандар, тобо амалы бул адам баласынын даражасын көтөрөт. Ошол эле Муса алейхиссаламдын заманасында кургакчылык болот. Баардык адамдар Муса алейхиссалам баш болуп, баардыгы талаага чыгып, Аллах субханаху ва тааладан жамгыр сурап, салатул истисқа окушат. Андан кийин Аллах субханаху ва таала Муса алейхиссаламга кайрылып, "Эй Муса, сенин коомуңда мага 40 жылдан бери тоң моюндук күнөө кылып келе жаткан адам бар. Эгерде ошол адам силердин араңардан чыгып кете турган болсо, мен силерге жан беремин. Эгерде силердин араңарда ошол адам качанкыга чейин болсо, мен силерге жан бербеймин" деп Аллах таала шарт коёт. Муса алейхиссалам Аллах тааланын шартын угуп келип, өзүнүн коомунда баяндап жатканда айтат, биздин арабызда 40 жылдан бери Аллах Таалага тоң моюндук күнөө кылган адам бар экен. Эгерде ошол биздин арабыздан чыкса, Алла бизге жан берет экен, болбосо Алла бизге жан бербейт экен деп айтат. Баягы ошону угуп жаткан адам коомдун арасынан өзүн тааныйт, ал ошол адам экендигин. Аллах Таалага жүрөгүнөн кайрылат. "Я Алла, тура мен күнөөкөрмүн. Мен күнөөмдү мойнума аламын. Бирок сен 40 жылдан бери менин айыбымды, күнөөмдү жашырып эч кимге билгизген эмес элең. Эми бүгүн ушинтип калктын баарын чогултуп, адамдардын баарын чогултуп, эми сен менин күнөөмдү ашкере кылып, айыбымды ачып коесуңбу, я Алла?" деп жүрөгүнөн Аллах Таалага тобо кылат, Аллах Тааладан кечирим сурайт. Ошол замат асмандан жамгыр түшүп баштайт. Муса алейхиссалам бир асманды караса жамгыр жаап атат. Бир коомун караса эч ким чыккан эмес. Бир асманды карайт, бир коомун карайт. Аллах Тааладан сурайт: "Я Алла, биздин арабыздан эч ким чыкпастан туруп эле сен бизге жан берип жатасың го" дегенде, Аллах субханаху ва таала айтат: "Мен ким үчүн жана силерге жан бербей жаткан болсом, азыр ошол адамдын тобосу үчүн, ошол адам үчүн мен силерге жан берип жатам" дейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, тобо амалы бул улуу амал. Кайсы бир пенде, кайсы бир күнөөсү үчүн болсун, канчалык ал күнөөкөр болбосун, айырмасы жок. Аллах Тааладан кечирим сурай турган болсо, Аллах субханаху ва таала кечирүүгө дарай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадисинде айтат: "Инналлаха ябсуту ядаху бил-лайли лиятуба мусиун нахар, ва ябсуту ядаху бин-нахари лиятуба мусиул лайл." Аллах субханаху ва таала түнү рахмат эшиктерин ачат. Күнү бою күнөө кылып, Аллах Тааладан түнү туруп, "Я Алла, менин күнөөмдү кечирчи" деген адамдын күнөөсүн кечирүү үчүн. Аллах субханаху ва таала күндүзү дагы өзүнүн рахмат эшиктерин ачат. Түнү бою күнөө кылып, Аллах Тааладан күндүзү туруп, "Я Алла, менин күнөөмдү кечирчи" деген адамдын күнөөсүн кечирүү үчүн. Ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах Таала күнү дагы, түнү дагы тоболорду кабыл кылганга даяр. Өзү Кур'ани Каримде Аллах субханаху ва таала айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах, инналлаха ягфиру зунуба жамиа." Эй, өзүнүн жанына зулум кылып алган менин пенделерим, күнөө кылып, силер Аллах Тааланын райымдуулугунан, кечиримдүүлүгүнөн өзүңөрдүн үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Алла баардык күнөөлөрдү кечирүүчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка хадисинде айтат: "Инналлаха азза ва жалла якбалу таубатал абди ма лам югаргир." Адамдын жаны алкымына, кекиртигине келгенге чейин Аллах Таала тоболорду кабыл кыла берет дейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, баардык күнөөлөрдөн тоба кылуу өтө зарыл. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу бани адама хаттаун." Ар бир адам баласы күнөөкөр, ката кетирүүчү. Бул адам баласынын табиятында бар нерсе. Мындан адам баласы кутула албайт. Бирок хайрул хаттаина ат-тавабун, бирок ошол күнөөлөрдү кылган, катачылык кетирген адамдардын арасынан эң жакшылары бул өз күнөөлөрүнө, өз катачылыктарына тобо кылган адам дейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах субханаху ва таала өзүнүн
мээримдүүлүгү менен жана ырайымдуулугу менен сиздер менен биздерге тобонун эшиктерин ачык кылган. Аллах субханала тааля бардыгыбызга өлүм алдында тоба насип кылган болсун. Аллахумма инна нас'алука таубатан qablal maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.